Assalamu alaikum. Учурда элибиздин арасында өтө кеңири колдонулуп келе жаткан антибиотиктердин бирөөсү азитромицин тууралуу бир аз маалымат бере кетейин. Макролиттер тобуна кирет. Аэробдук дагы, анаэробдук дагы микробторго каршы күрөшүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Кайсы ооруларда колдонулат десеңиз, бул лор ооруларында, бул синуситте, ортоңку атитте, кулак оорусу, тамак оорулары, фарингитте, танзилитте, жана дагы өпкө оорулары, бронхитте, курч кармаган бронхитте, жана өнөкөт бронхит курчуп турган, козгоп турган убакта, жана пневмонияда дагы колдонулат. Бирок пневмонияда бул гана эмес, дагы бир кошумча антибиотик болуш керек, анткени аны жеңип өтүү өтө эле жеңил боло бербейт. Анан дагы тери ооруларында ошол микробдор козгогон импетиго, дагы акне, дерматоз деген ооруларда дерматологдор сиздерге сунушташы мүмкүн. Жана урологиялык ооруларда албетте уретритте, жана дагы сервицит, ушул ооруларды козгогон микробдор дагы жок кылуучу касиетке эгедир. Анан дагы болезнь Лайма деген оору бар. Муну ким сунуштайт билбейм. Ушул ооруда дагы азитромицин таблеткасы сунушталат башталган убагында. Эми анын дозировкасы тууралуу айта турган болсом, 500 миллиграммдык таблетка сунушталат көпчүлүк эле ооруларда, күнүнө бир эле жолу. Негизи антибиотиктерди 5 күн же 7 күн алуу сунушталат, бирок азитромицинди 3 эле күн алуу жетиштүү. Коробкасы менен дагы өзү 3 эле таблетка сатылат, 500 миллиграммдык. Тамак жештен 1 саат мурда же болбосо тамак жегенден 2 сааттан кийин көбүрөөк суу менен ичүү сунушталат. Чайнаштын кереги жок, бүтүн эле жутуп коебуз. Жана дагы 12 жаштан жогорку курактагы адамдарга сунушталат. Андан төмөн жаштагыларга балким педиатр сунуштайт, бирок көбүнесе сунушталбайт аларга. Эгерде кош бойлуулукта анын пайдасы балага тийгизчү зыянынан көбүрөөк боло турган болсо, балким гинеколог сизге сунуштап калышы ыктымал. Эгерде бала эмизген убакта ушундай микроб козгоп калган болсо, кандайдыр бир эгерде иче турган болсо аял адам, анда бала эмизбей турушка туура келет. Жана дагы көпчүлүк ооруларда 500 миллиграмм жетиштүү болот. Ал эми урологиялык ооруларда болсо 1 грамм же болбосо 2 таблетка ичүү сунушталат. Бир учурда ичилет экөөсү тең, күнүнө бир эле жолу 3 күн ичүүгө сунуш. Баардыгы эле ошол антибактериалдык ошол эме катары, дары катары. Анан дагы башка топтогу ар кандай дары дармек менен байланышы анчалык эле күчтүү эмес. Аларга анчалык таасир этпейт, же күчөтүп, же азайтып койбойт. Кимдерге сунушталбайт? Эгерде сиздин бооруңузда кандайдыр маселеңиз бар болсо, сизге сунушталбайт. Жүрөгүндө көйгөйлөр бар болсо, кардиологдун кеңеши менен гана сунушталышы мүмкүн. 3 жаштан кийинкилерге такыр мүмкүн эмес, жаштарга. Анан дагы 12 жашка чейинкилерге балким педиатр сунуштап калат. Андан жогорку жаштагыларга дагы салмагы 45 жаштан салмагы 45 килограммдан жогору болсо гана сунушталат. Негизинен азитромицин тууралуу кыскача маалымат ушулар.